Достор, көчөкү ушундай болгон окуя боюнча бир аз өз оюмду айта кетейин. Көп видеолорду көрдүм. Ушул ишке тиешеси жок адамдар дагы ур токмок алып жада калса, индуспу, пакистанецпи, кайсы жанына кызды кошуп сабап салышыптыр көчөгүнүчү. Эми ал видеолорду көрсөң, аябай эле аша чапкандык кылып салышыптыр. Негизи бул нерсе мыйзам чегинде болуш керек болчу. Анан жанагы ур токмокко ошо кыргыздарды алган, аларга мен болушуп аткан жерим жок, же мунуку туура деген жерим жок. Бирок мындай аша чаап, жанагынтип талкалап, биздин эле ушул общежитияларды талкалап, анан такыр эле тиешеси жок бирөөнү барып сабап, мисалы бир кыргыз ушундай бир бейбаштык кылып койду Москваданчы. Анан башка кыргыздарды, орустарды сабаса туура эмес да, ошондой эле нерсе болуп атпайбы? Анан булар азыр Кыргызстанда мусапыр деп коет, булардын каргышы жаман, достор. Ошондуктан баардык нерсени мындай кичине ойлонуп мындай кылышыбыз керек да. Балким муну ушул мусулмандарды көрө албаган бирөөлөр жазып аткандыр. Ушул согуш чыгарып же кандайдыр бир нерсе кылып ийсекпи депчи. Баардык нерсе кичинекей нерседен башталат, достор. Ынтымактуу бололу, мындай бир ишти жасаганда ойлонуп жасайлы. Ассаламу алейкум.